Саламатсыңар балдар. Жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы пост эмбриондук өрчүү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер онтогенездин бир мезгили болгон пост эмбриондук өрчүү мезгилине токтолуп, андагы негизги мезгилдер, пост эмбриондук өрчүүнүн түрлөрүн, ошондой эле кароо жана өлүм тууралуу маалымат ала аласыңар. Алгач мен ушул темага киришерден мурун биз өткөн сабактардагы онтогенез деген түшүнүктү эске салып алалы. Онтогенез деген бул тирүү организмдердин жекече өрчүшү. Башкача айтканда, уруктанган жумуртка клеткасынан тартып, табыгый өлүмүнө чейинки мезгилди өз кучагына алат. Алгач биз ушул онтогенездин негизги мезгилдерине токтолуп алалы. Организмдин жекече өрчүшүн же онтогенезди биз шарттуу түрдө эмбриондук мезгил жана ошондой эле пост эмбриондук мезгил деп эки мезгилге бөлүп карайбыз. Силер буга чейин эмбриондук мезгил менен таанышсыңар. Бул мезгил уруктанган жумуртка клеткасы же зиготадан тартып, организмдин жумурткадан чыкканга чейинки же болбосо ичтен өрчүгөн организмдерде төрөлгөнгө чейинки мезгилин өз кучагына алат. Пост эмбриондук өрчүү мезгили бул жумурткадан чыккандан баштап же болбосо төрөлгөндөн баштап организмдердин карып өлгөнгө чейинки мезгилин өз кучагына алат. Эми ушул пост эмбриондук өрчүү мезгилин силерге окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун деп мен аны да төмөндөгүдөй шарттуу топко бөлүп окуп үйрөткүм келип турат. Башкача айтканда, биз пост эмбриондук өрчүүнүн типтерине токтолуп коелу. Бул типтер өз ичинен түз өрчүү жана ошондой эле кыйыр өрчүү деп эки типке бөлүнөт. Башкача айтканда, бул пост эмбриондук өрчүүнүн түрлөрү деп дагы кабыл алсаңар болот. Түз өрчүү өзүнүн эле аты айтып турат. Мында жумурткадан чыкканда же төрөлгөндө жаңы пайда болгон организм чоң особторуна окшош эле болот. Алардан тек гана өлчөмү боюнча айырмаланышы мүмкүн жана айрым органдар системасынын жетиле өрчүбөгөндүгү менен дагы айырмалуу болот. Ошондуктан мындай өрчүүнү биз түз өрчүү деп айтабыз. Ал эми кыйыр өрчүү деген эмне? Айрым адабияттарда, мисалы, метаморфоза жолу менен өрчүү, же болбосо түз эмес өрчүү деп да берилген. Булардын баардыгы бири-бирине синоним сөздөр. Биз мисал катары баканын өрчүү этаптарын алып көрөлү. Мисалы, уруктанган жумуртка клеткасын көрүп турасыңар. Андан чоңдоруна окшобогон, сырткы дагы, ички дагы түзүлүшү боюнча бир топ айырмаланган личинка деп аталган жаңы организм пайда болот. Бул жаңы организмдин ички жана сырткы түзүлүшү гана айырмаланбастан, чоңдорунан алардын жашоо образы дагы айырмалуу болот. Мисалы карап турсаңар, бака менен баканын көнөк башынын айырмасы асман менен жердей. Башкача айтканда, көнөк башы бакалоор менен дем алат, анын куйрукчалары бар, сырткы түзүлүшү дээрлик куртчага окшошуп кетет дагы, бирок акырындап өрчүүнүн кийинки циклдарында алардын бакалоорлору жоюлат, буттары пайда боло баштайт, куйруктары жоголот жана организмдин ички түзүлүшүндө дагы бир топ өзгөрүүлөр жүрүп, алар улам чоңдоруна окшошуп, дегенен куйруктары жоюлуп баратканын көрүп турасыңар дагы, алардан чоң особтор пайда болот. Эволюцияда кыйыр өрчүүнүн мааниси өтө зор. Себеби, мисалы, личинканын жашоо образы менен чоң особтордун жашоо образы айырмалуу болгондуктан, алардын ортосунда конкуренция дээрлик жок десе болушу мүмкүн. Мисалы, тамак аш проблемасы эгерде туулса, личинкалар адатта башка азык менен азыктанат, чоң особтору башка азык менен азыктанат. Бул өз кезегинде тиричиликтердин өрчүшүндө ушул түрдүн сакталып калышына же ушул түрдүн үзгүлтүксүз уланышына шарт түзөт деп айтсак болот. Эми биз ушул пост эмбриондук өрчүүнүн кыйыр өрчүүсүнө же метаморфоза жолу менен өрчүүнүн дагы түрлөрүнө токтолуп коелу. Мисалы, курт кумурскалардын мисалында алып карай турган болсок, кыйыр өрчүү, толук өзгөрүп өрчүү жана толук эмес өзгөрүп өрчүү деген дагы түрлөр бар. Мисалы, толук өзгөрүп өрчүү кандай жүрөт? Мисалы, курт кумурска сымалдарынын ичинен кабырчык канаттар төркүмүнүн өкүлдөрү болгон көпөлөктөрдүн өрчүүшүн карап көрөлү. Алар жумурткаларын минтип жалбырактардын алдына
же болбосо өсүмдүктөрдүн аргындагы бутактарына топтоо менен ташташат дагы, жумурткаларынан курт өңдүү мындай личинкалар чыгат. Же болбосо буларды кыргызча биз эжеке бейсаалар деп да атап коебуз. Карагылачы, көпөлөк менен бул личинканын айырмасы кандай айырмалуу? Сырткы дагы, ички дагы түзүлүшү, керек болсо жашоо образы да башкача. Булар өтө көп азыктанат жана өтө кыймылдуу болот. Аларда бир канча процесстер жүрүү менен алар акырындап бактардын бутактарына келип, минтип сыртынан калың кабык менен капталып, куурчакчага айланат. Куурчакча этабында организмдерде болуп көрбөгөндөй физиологиялык, морфологиялык өзгөрүүлөр жүрөт дагы, андан чоң особторуна окшош организм пайда болот. Же болбосо жетилет десек болот. Демек, жумуртка, личинка, куурчакча жана жетилүү этаптарын басып өткөн өзгөрүүнү биз толук өзгөрүп өрчүү деп айтат экенбиз. Ал эми толук эмес өрчүүнү түшүнүү үчүн биз түз канаттар түркүмүнүн өкүлү болгон чегирткени мисал кылып көрөлү. Мында жумурткадан личинкалар чыгат. Личинка этабын карап көргүлөчү. Дээрлик чегирткеге окшош, бирок өлчөмдөрү боюнча кичинекей, бирок кол буттар мултуюп кыска жана жетиле өрчүбөгөндүгүн көрүп турасыңар. Алар өсүп, чоңоюп, бир нече түлөөгө учурайт дагы, натыйжада алардан чоң оосып пайда болот. Жумуртка, личинка жана чоң оосып же жетилүү этаптарын басып өткөн өрчүүнү биз толук эмес өзгөрүп өрчүү деп атап коебуз. Мынакей балдар, биз силер менен жалпы эле сүрөттөөгүчтөрдүн жардамы менен пост эмбриондук өрчүү жана анын түз өрчүшү, кыйыр өрчүүнүн толук өзгөрүп жана толук эмес өзгөрүп өрчүүсүнө кайрылып алдык. Эми видео тасманын жардамы менен дал ушул кумурска сымалдардын өрчүүсүнө кайрылып коелу. Толук өзгөрүп өрчүү. Биз мисал катары кабырчык канаттар түркүмүнүн өкүлү болгон көпөлөктөрдүн өрчүүсүнө токтололу. Көпөлөктөр жумурткалары уруктангандан кийин аларды топтоо менен өсүмдүктүн бөлүктөрүнө, мисалы сабактарына, жалбырактарына ташташат. Андан курт сымал мындай өтө кыймылдуу жана көп азыктанган личинкалары чыгат дагы, алар өсүмдүктүн бутактарына сойлоп барып, сыртынан калың кабык менен капталып, куурчакчага айланат. Дал ушул куурчакча мезгилинде аларда морфологиялык, физиологиялык өзгөрүүлөр жүрүп, алардан жетилген же чоң оосапторуна окшош организмдер чыгат. Мындай өзгөрүп өрчүүнү биз толук өзгөрүп өрчүү деп атайбыз. Эми биз силер менен толук эмес өзгөрүп өрчүүгө кайрылып көрөлү. Ал үчүн биз түз канаттар түркүмүнүн өкүлү болгон чегирткелерге кайрылалы. Чегирткелер дагы өзлөрүнүн жумурткаларын топ-топ кылып, өсүмдүктөрдүн жалбырагынын алдына, коңулдарына, бутактардын колтуктарына ташташат дагы. Бирок алардан мындай куртча же личинкалар чыгат, бирок бир топ чоңдоруна окшошураак келет. Алардын органдары кыскараак жана жетиле өрчүбөгөн болот. Акырындап алардан ошол организм же болбосо оосап калыптанат экен. Эми жогорудагы маалыматтар силерге түшүнүктүү болгон болсо, анда кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Сүт эмүүчүлөр үчүн пост эмбриондук өрчүүнүн кайсы тиби мүнөздүү? Биринчиси толук өзгөрүп өрчүү, экинчиси толук эмес өзгөрүп өрчүү, үчүнчүсү түз өрчүү, төртүнчүсү кыйыр өрчүү деген жооптор болду. Анда жоопторго кайрылалы. Бул түз өрчүү экен. Сүт эмүүчүлөр, сойлоп жүрүүчүлөр жана канаттууларда пост эмбриондук өрчүүсү түз өрчүү түрүндө жүрөт. Мынакей балдар, биз жогорудагы маалыматтардын негизинде түзүлгөн суроого жооп берип алдык. Эми андан ары кадам таштайлы. Биз азыр силер менен пост эмбриондук өрчүүнүн мезгилдерине токтололу. Шарттуу түрдө бардык тирүү организмдердин пост эмбриондук өрчүүсүн төмөндөгүдөй мезгилдерге ажыратып окуйбуз. Биз албетте мисал катары адамды алып көрөлү. Биринчи өрчүү мезгили бул репродуктивдүү мезгилге чейинки өрчүү. Бул кандай жүрөт? Адатта бул төрөлгөндөн тартып же жумурткадан чыккандан тартып жетилгенге чейинки мезгилди өз кучагына алат. Мисалы адамдарда төрөлгөндөн тартып 18 жашка чейинки убакытты эске салсаңар болот. Дал ушул мезгилде өсүү, өрчүү интенсивдүү жүрөт. Натыйжада акыл жагынан дагы, жыныс жагынан дагы адамдар жетиле баштайт. Андан кийин репродуктивдүү мезгилге өтөт. Репродукция бул көбөйүү дегенди түшүндүрөрүн силер билесиңер. Демек, бул мезгилде организм акыл жагынан дагы, жыныс жагынан дагы жетилет.
организм жогорку функциялык абалда болот. Эң башкысы көбөйүүгө жөндөмдүү, өзүнөн кийин тукум калтырууга жөндөмдүү мезгил деп айтсак болот. Адамдарда бул мезгил 18 жаштан 45 жашка чейинки мезгилде өз кучагына алат. Андан кийинки мезгил пострепродуктивдүү мезгил деп аталат. Башкача айтканда, репродуктивдүү мезгилден кийинки убакыт деп кабыл алсаңар болот. Бул мезгилде кандай өзгөрүүлөр жүрөт? Бул мезгилде жалпысынан зат алмашуу процесси жайлайт. Акырындык менен карылык келе баштайт. Карылыктын келиши деген эмне деген сөз? Бул чачтардын агарышы, тиштердин түшө башташы, терилердин жукарып, бырыш басып, деги эле организмди түзгөн клеткалардагы суунун санынын азайышы, жалпы жонунан клетка ткандардагы зат алмашуу процесстердин азайышы менен мүнөздөлөт. Илимде ушул карылык тууралуу окутуучу илим геронтология илими деп аталат. Мынакей биз ошентип постэмбриондук өрчүүнүн мезгилдерине токтолуп алдык. Дал ушул постэмбриондук өрчүүнүн жалпы жонунан онтогенездин акыркы этабы бул өлүм менен аяктайт. Өлүмдүн дагы түрлөрү бар. Биологиялык өлүм жана клиникалык өлүм. Биологиялык өлүм бул ткандардагы жана клеткалардагы кайталанбоочу физиологиялык процесстердин токтошу менен мүнөздөлөт. Ал эми клиникалык өлүм биологиялык өлүмдүн эмнеси менен айырмаланат? Клиникалык өлүмдүн узактыгы 3 минутадан 4 минутага чейин, максимум 5-6 минутага чейин созулат. Бул өлүм жашоо менен биологиялык өлүмдүн ортосундагы мезгил десек болот. Мында дем алуу, жүрөк токтойт, бирок ткандар өлбөйт. Дал ушул абалдан кийин организмдер балким тирилиши дагы ыктымал. Биз эми ушул тирүү организмдерге таасир тийгизүүчү факторлорго кайрылып коелу. Таасир тийгизүүчү факторлордун бир нече түрлөрү бар. Мисалы, өтө зарыл болгон факторлор жарык, температура, суу, азык зат болсо, бирок тирүү организмдерге зыяндуу дагы таасир этүүчү факторлор бар. Биз азыр адамдын мисалында адамдын ден соолугуна тийгизген факторлорго токтолуп коелу. Биздин ден соолугубуздун 55-60% жашоо образыбыздан көз каранды. Бул эмне дегендик? Бул биз эмне тамак менен азыктанабыз, кандай зыяндуу адаттарыбыз бар, же болбосо кандай эмгек менен алектенебиз, спорт менен машыгабызбы же жокпу жана башкалардын бардыгы адамдын жашоо образына кирет. Адамдын ден соолугуна таасир этүүчү маанилүү факторлордун бири бул экологиялык чөйрө. Башкача айтканда, биздин ден соолугубуздун 15-17% дал ушул экологиялык чөйрөдөн көз каранды. Башкача айтканда, кандай чөйрөдө жашап, тиричилик кылып келесиң, булардын бардыгы өтө маанилүү болуп эсептелинет. Мисалы, сууда жашаган жаныбарларды ала турган болсок, суунун химиялык курамы, тазалыгы, булардын бардыгы ушул экологиялык чөйрөгө кирет. Ошондой эле адамдын ден соолугуна таасир этүүчү маанилүү факторлордун бири бул биологиялык фактор. Башкача айтканда, биздин укумдан тукумга чейинки сакталып келе жаткан тукум куучулук белгилерибиз жана касиеттерибиз өтө маанилүү. Кийинки факторлордун бири бул коомдук жана экономикалык ден соолукту сактоо болуп эсептелинет. Биз жана айтып өттүк, адамдын ден соолугунун дээрлик 55-60% анын жашоо образынан көз каранды деп. Дал ошол жашоо образында адамдардын бир нече зыяндуу адаттары бар. Бул тамеки же чылым чегүү жана спирт ичимдиктерин пайдалануу. Организмдин жекече өрчүшүндө алардын ролу кандай деген суроолор туулса, анда төмөндөгү видео тасмага жашылап назар салсаңар болот. Тамекинин адамдын организмине тийгизген таасири. Бизге ушунча саткысы келип жаткан бул эмне деген товар? Чындыгында биз баарыбыз билебиз. Тамеки чегүү ден соолукка зыян. Бирок организмге такдаана эмнеси зыян? Ойлонуп көрөлүчү. Качан тамеки тарткан маалда биринчи эле сокку тиштерге барат. Тамеки тарткан адамдын дем алган түтүнүнүн температурасы болжол менен 60-тан 80 градуска чейин жетет. Бирок бул маалда, мисалы, күзүндө абанын температурасы болгону 5 градустун тегерегинде. Ойлонуп көргүлөчү, ооз көңдөйүнө бирде ысык, бирде муздак аба келет. Натыйжада тиштин эмали температуранын кескин өзгөрүшүнө дуушар болот. Ошентип тиште микро жаракалар пайда болот. Муну биз жөнөкөй мисал менен түшүндүргөнгө аракет жасап көрөлү.
Илгери биздин ата-бабаларыбыз иштетип жаткан талаадагы чоң таштан кантип арылышкан. Адегенде алар ташты абдан ысытышкан, андан соң ага муздак сууну жаба куюшкан. Натыйжада температуранын кескин өзгөрүшүнөн таш жарылган. Тиште да дал ошол сыңары микро жаракалар пайда болот. Ал жаракалар микроорганизмдердин кирүүчү эшиги десек дагы болчудай. Тиштин эмалинин бузулушу менен тамекинин түтүнүнөн улам ал саргарып, уламдан улам өңү карара берет. Ооз көңдөйү жагымсыз жытка ээ боло да баштайт. Көпчүлүк тамек тарткан адамдар тиштерин түрдүү жолдор менен агартканга аракет жасашат. Бирок алардын бардыгы эмальдин бузулушун андан да күчөтөт. Ооз көңдөйүнөн тамекинин түтүнү кекиртекке келет. Түтүндүн курамында ракка алып келүүчү 50дөн ашык химиялык бирикмелер кармалган. Алардын таасиринен улам кекиртекте өзгөрүүлөр жүрүп, шишик пайда болот. Адатта кекиртектин рагы адамга байкалбайт жана симптомсуз өтөт. Дал ушунусу менен бул оору өтө коркунучтуу. Тек гана кийинчерээк жуткан маалда чоочун нерсенин кекиртекке туруп калганындай сезим жаратат. Акырындап ал улам оору менен коштолуп күчөй баштайт. Бат эле ал оору адам чыдагыс абалга жеткирет. Ошентип кекиртектин рагы пайда болот. Мындай диагноз менен ооругандардын айыгып жашап кеткендери өтө эле сейрек кездешет. Андан ары тамекинин түтүнү адамдын өпкөсүнө барат. Өпкөдө болжол менен 650 миллионго жакын исиркек бар. Алардын эң негизги функциясы бүтүндөй организмди кычкылтек менен камсыз кылуу, газ алмашуу процесси. Өпкөгө тамекинин түтүнүнүн келиши менен исиркектерге токсиндер толуп отуруп, алар функциясын аткарбай калышат. Натыйжада тамекинин түтүндөгү канцерогендик заттар топтоло берет. Ал акырындап кайра калыбына келбеген клеткалардын бузулушуна алып келет. Аягы зыяндуу шишиктердин же өпкө рагынын өөрчүшү менен жыйынтыкталат. Алкоголдун адамдын организмине тийгизген таасири. Качан алкоголь канга кошулганда эритроциттер жабыша баштайт. Алар акырындап кандагы тромбторду пайда кылып, микрокапиллярларды толугу менен бүтөп калат. Натыйжада микрокапиллярлар көп чыгып, аягында жарылат да кан сыртка чыгат. 100 грамм аракты ичкенде биротоло жана кайрадан пайда болбогон нерв клеткалардын бир нече миңдегени өлөт. Ар бир мындай 100 граммдар 10 миңдеген нейрондордун өлүмүнө себепкер болот. Менин мындай өлгөн клеткалары эртеси күнү гана заар аркылуу сыртка чыгат. Жүрөк. Качан алкоголь кан менен жүрөккө келгенде, ал сиздин жүрөк булчуңдарыңыздын клеткаларын буза баштайт. Андан микрожиктер пайда болот. Натыйжада жүрөк булчуңдары серпилгүчтүүлүгүн жоготот. Жүрөк канды кан тамырларга араң гана алынын жетишинче түртүп, ал акырындап май тканы менен каптала баштайт. Ошондуктан ичкен адамдардын жүрөгү соо адамдарга салыштырмалуу чоңураак келет. Артериялар жана капиллярларда тромбтор пайда болуп, анын негизинде жүрөктүн булчуңдарына азык заттын жана кычкылтектин келишине бөгөт болот. Ошентип, жүрөктүн ткандары өлө баштайт. Бул инфаркт деп аталат. Ичеги карын. Алкоголь ичеги карындын челиндеги коргоочу катмарларын агрессивдүү түрдө жабыркатат. Микрофлора, кан айлануу бузулат. Былжыр челде көп сандаган эрозиялар пайда болот. Алардан келечекте жара өсүп чыгып, аягында зыяндуу шишиктердин жаралышына шарт түзөт. Кан. Алкоголдун таасири астында кан клеткалары болгон эритроциттер өтө тездик менен жабыша баштайт дагы, пайда болгондор ыкчам эле бүтүндөй организмге таралып, капиллярларды бүтөп калат. Организмде суу азаят. Алкоголдун ажырашынан пайда болгон продуктылар сиздин организмиңиздин бардык органдар системасын жабыркатат. Деградация, ыкчамдык менен картаюу күч алат. Уйку бези. Качан гана алкоголь кан менен уйку безине жеткенде, анын түтүкчөлөрүн куушурат. Натыйжада бездин ферменттери топтолуп, уйку бези өзүн өзү ичтен эрите баштайт. Ошентип уйку бези көп, чоңоюп сезгенет. Андан соң чирийт. Ошентип булардын аягы жан кейипкен оорулар панкреатит жана панкреонекрозго жеткирет. Кызыл өңгөч.
Алкоголь түздөн түз кызыл өңгөчтүн веналарынын варикоздук кеңейишине алып келет. Веналар акырындык менен деформацияланып, начарлай берет. Алар каалаган учурда жарылып кетүү коркунучуна дуушар болот. Эгер кан тамырлар жарылса, күтүүсүз интенсивдүү ичтен кан агуу башталат. Кам заматта ашказанга топтолот дагы, натыйжада токтоосуз операцияны талап кылынган абалга жеткирет. Ашказан. Алкоголь ашказанга туш болоору менен ашказан ферменттеринин бөлүнүп чыгышын активдүү түрдө стимулдаштырат. Ал ферменттер спирт менен кошулуп, ашказандын кереглерин бузуп, натыйжада ашказан өзүн өзү иштете баштайт. Ал эми андагы тамак сиңирүү процесси чирүү процессине айланат. Аягы гастритке, анан ашказан жарасынын пайда болушуна, андан соң ашказандын рагына алып келет. Боор. Алкогольдун каалаган дозасы боорго эң чоң талкалагыч болуп калат. Себеби ал алкогольдун уусунун соккусуна биринчилерден болуп кабылат. Боордун клеткалары өлө баштайт. Ал май жана тутумдаштыргыч ткандар менен орун алмашат. Натыйжада гепатоз, андан соң цирроз, аягы рак менен бүтөт. Өзүңдү ая. Мынакей балдар, биз ошентип видео тасмага назар салып алдык. Эми биз организмдердин жашоо узактыгына кайрылып коелу. Мисалы, өсүмдүктөрдөн эң узак жашаган эмен багы 2000 жылга чейин жашаса, ал эми жаныбарларда мындай узак жашоо көп болбойт. Мисалы, ит 15 жылга чейин жашайт экен, орточо эсеп менен жашы. Иттер болжол менен 2 жашка чейин өсөт. Ал эми жылкылар болсо, аттар, булар болжол менен 5 жашка чейин өсөт дагы. Демек, булардын орточо жаш курагы 30-тан 40 жылга чейин жетет экен. Ал эми адам болсо, табыгый түрдө жашоосунун узактыгы же өмүрүнүн узактыгы 120-дан 150 жылга чейин экен. Мынакей балдар, биз ошентип силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө постэмбриондук өрчүү, анын негизги мезгилдери жана түрлөрү, карылык, өлүм тууралуу маалымат алдык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.